Токтогул КЭСинин 3 агрегатын ишке берип атабыз. Өзүңөр билгендей, муну биз март айында конструкцияга бергенбиз. Токтогул КЭСинде 4 агрегат болсо, ошонун 3 агрегаты быйыл реконструкцияланып, кубаттуулугу 60 мегаваттка кошулуп, азыр мына ишке киргизилди. Кудай буйрса, бул агрегат өзү мурун эски агрегаты 300 мегаватт берип атса, азыркы агрегат 360 мегаватт берет. Ошентип жылдан жылга бирден агрегат бүтүрүп келатабыз. Азыр Токтогул КЭСинде 1 агрегат калды. Кудай буйрса, эмдиги жылы баштайбыз. Эмдиги жылы баштап, жылдын аягына чейин аны да бүтүрөбүз. Ошону менен Токтогул КЭСинде 4 агрегат, баш аягы ар бир агрегатка 60 мегаваттан кошулганда 240 мегаватт кубаттуулук кошулат. Бул эми 240 мегаватт деген мындайча айтканда бир КЭСтин кубаттуулугу да. General Electric француздук компания подряд тутуп алган, ошолор бул 4 агрегат тең ошолор бүтүрүп берет. Бүгүнкү күндө 4 агрегатындагы бүт запчастарын баары келген. Азыр муну ишке киргизери менен ошол 4 агрегаттын мындайча айтканда тетиктерин чогулта башташат да. Эмдиги жылы Кудай буйрса бүтүрөбүз. Ошону менен бирге өзүңөр билесиңер, азыр Үчкоргон КЭСинде дагы реконструкция болуп атат. Үчкоргон КЭСи 1962 жылдан бери иштеп келген. А жерде 1 агрегатын быйыл баштадык. Ал дагы бир Кудай буйрса, ушу 20 күндөн кийин ал дагы ишке кирет. Ар бир агрегатка 8-9 мегаваттан а жерде кошулат да. Бул энергетикада азыркы убакта бүт эски КЭСтердин баарын реконструкциялап, жаңылап алсак, булар дагы бир 50-60 жыл иштеп бергенге мүмкүнчүлүгү болот да. Өзүңөр көрүп атасыңар, улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич келген жылдардан баштап энергетикага аябай көңүл бөлүнгөн. Ошолго байланыштуу биз азыркы күндө эң биринчи милдетибиз бул генерацияны көтөрүш керек. Ошол тапшырма менен мына жылдан жылга генерация кошулуп келатат.